Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Анда эмесе мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаратылышты коргоо. Сабактын максаты: бүгүнкү сабакта силер жаратылышты коргоо жөнүндө түшүнүк аласыңар жана текст менен таанышып, өз алдыңарча китеп окуйсуңар. Жаратылышты коргоого, жаныбарларга, өсүмдүктөргө аяр мамиле кылууну үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайбыз. Жаратылышты сактоо. Балдар, биз негизинен билебиз, жаратылышка жаныбарлар, өсүмдүктөр, тоолор, таштар, суулар, коруктар, негизинен ушулар киришин биз билебиз. Анда эмесе мен силерге бүгүн кызыл китеп жөнүндө айтып бергим келип турат. Жоголуп бара жаткан жаныбарлар, жанада аз кездешкен канаттуулар, жаратылыш дүйнөсү, кайталангыс, жыландар жана жырткыч айбанаттар, атүгүл сейрек калган гүлдөр, чөптөр, корголот дайым кызыл китеп менен, бул болсо коңгуроону кагып турат, жаратылыш дүйнөсү кооптуу деген. Демек балдар, кызыл китеп. Силер кызыл китеп жөнүндө эмнелерди билесиңер? Кызыл китеп дегенди силер кандай түшүнөсүңөр балдар? Анда эмесе бул сүрөткө көңүл бура турган болсок, бул сары түстөгү китеп Кыргыз СССРинин кызыл китеби. Ал Фрунзе шаарында 1985-жылы биринчи жолу басылып чыгарылган. Андан кийинки кызыл түстөгү кызыл китепке көңүл бурсак, бул Кыргыз Республикасынын кызыл китеби. Ал экинчи жолу Бишкек шаарында 2007-жылы басылып чыгарылган. Демек балдар, бул кандай болгон китептер? Анда эмесе чогуу билебиз. Адамдын жердеги ишмердиги, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жок болушуна айрым жаныбарлар өтө эле азайып, жаратылышта жолуктурууга кыйындап баратканын алып келди. Күн сайын жер жүзүнөн жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн кайсы бир түрү жок болуп жатканын окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Жаратылыштын кайталангыс дүйнөсүн сактап калууга шашылыш чара көрүү керектигин адамдар түшүнө баштады. Кызыл китеп мына ушинтип жаралган. Демек балдар, көрдүңөрбү? Адамдар бул дүйнөдө жашап жаткандан баштап жер бетиндеги баардык өсүмдүктөр, жаныбарлар азайып, барган сайын азайып, жада калса жок болуп кетүү коркунучу жаралган. Аны күн сайын жок болуп кетүү коркунучунда турган жаныбарларды, өсүмдүктөрдү биздин улуу окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Жана бул кайталангыс, бул байлыктарды сактап калыш үчүн бизге кызыл китеп ойлоп чыгарылган. Демек балдар, көрдүңөрбү, кызыл китеп мына ошентип жаралып калган. Анда эмесе балдар, мен силерге Кыргызстандын кызыл китебине кирген жаныбарлар жөнүндө маалымат берип кетейин. Бул биринчи сүрөттө көрүп турганыбыздардай, бул кадимки илбирс. Ал эми экинчи сүрөттө турган бул манул. Үчүнчү карышкырт көрүп турабыз. Төртүнчү болсо бул баран жана мензбир сууру. Бул болсо кадимки тоо эчкиси, аркар. Ал эми бул болсо Орто Азия ташбакасы. Ал эми бул сүрөттөгү кадимки сүлөөсүн. Демек балдар, ушул жаныбарлар Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Бул жаныбарларды өлтүрүүгө, атууга болбойт балдар. Себеби бул кызыл китепке киргизилип, мамлекет тарабынан корголот. Андан кийин Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген өсүмдүктөр жана курт-кумурскалар. Демек балдар, көрдүңөрбү, кызыл китепке жада калса өсүмдүктөр дагы кирет. Биринчиде турган бул көпөлөктүн аты кадимки махаон көпөлөгү. Ал эми бул Семенов көк карагайы. Ал эми бул Корольков көк шимирүү деп аталат. Ал эми бул сүрөттөгү Грей мандалагы. Ал эми бул сүрөттө көрүп турганыңардай, бул баарыбызга белгилүү Баткен областындагы Айгүл гүлү. Ал эми бул Аполлон көпөлөгү. Бул болсо мамыры. Ал эми бул болсо Корольков аронниги. Демек балдар, бул өсүмдүктөрдү жулууга, кыюуга болбойт.
Бул көпөлөктөрдү дагы өлтүрүүгө болбойт балдар. Себеби бул жантыктардын бардыгы кызыл китепке киргизилген. Андан кийин бул Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген канаттуулар балдар. Биринчиде көрүп турганыбыз бул ак жардак, ал эми экинчидеги бул тоодак жана бул бозомтук, айры күчүк, ал эми бул турна, ал эми бул куркулдак, ак куусу, ал эми бул кузгун. Демек балдар, бул канаттуулар дагы биздин Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Бул канаттууларды дагы атууга, өлтүрүүгө болбойт балдар. Демек балдар, кызыл китепке киргизилген жан жаныбарлар өсүмдүктөрдү атууга, кыюуга, кыркууга же өсүмдүктөрдү жулууга болбойт. Себеби алар мамлекет тарабынан корголот. Эгерде ким ага каршы чыгып, бул жаныбарларды өлтүрө турган болсо, анда тийиштүү органдар тарабынан жазага тартылышы мүмкүн. Ошондуктан балдар, бул жаратылыштын байлыктарын биз сактоого тийишпиз. Анда эмесе балдар, баарыңарга тема түшүнүктүү болсо, мен силерге эс алуу минутасын коюп берейин. Бул ырды угуп, баарыбыз эс алалы. Жүргүлө анда. Китепканага баралы. Бул баарыңарга керек. Демек балдар, баарыбыздын маанайыбыз көтөрүлө алган болсо, анда сабагыбызды улантабыз. Кызыл китепке миңдеген жылдарда пайда болуп, адамдын күнөөсү менен жок болуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген. Китептин мукабасынын кызыл түстө болушу да кокусунан эмес. Кызыл түс коркунучтун кабарчысы. Кызыл китеп бул кырсыктын эле белгиси эмес, жок болуу коркунучундагы сейрек түрлөрдү сактоо боюнча иш-аракеттердин программасы. Демек балдар, көрдүңөрбү? Кызыл китепке адамдардын күнөөсү менен жок болуп кете турган жан жаныбарлардын өсүмдүктөрдүн тизмеси киргизилген. Ал эми бул китептин түсү кызыл болушунун дагы жөн жерден эмес. Себеби кызыл түс бул коркунучтун белгиси. Жана кызыл китеп бул кырсыктын эле белгиси эмес, бул жок болуу коркунучунда турган сейрек жан жаныбарлардын өсүмдүктөрдү сактоо боюнча иш-аракеттердин программасы экен. Бул кызыл китепке киргизилген түрлөрдү сактоо жоопкерчилиги эң биринчи кезекте алар аймагында байырлаган мамлекетке жүктөлөт. Кыргызстандын кызыл китебине жаныбарлардын 210дон ашык түрү киргизилген. Алар мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Демек балдар, көрдүңөрбү? Кызыл китепке кирген жан жаныбарлардын алар мамлекет тарабынан корголот жана ага биздин Кыргызстандын кызыл китебине 210дон ашык жаныбарлардын түрү киргизилген. Демек балдар, эстеп калгыла. Кызыл китеп сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси. Бул кызыл китеп жөнүндө эч качан силер унутпашыңар керек балдар. Кызыл китеп деген эмне дегенде биз ушул сөздөрдү айтып беришибиз зарыл. Демек балдар, эске сактап калабыз. Анда эмесе үйгө тапшырма. Жаратылышты коргоо темасын китептен таап окуйсуңар жана Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн сүрөтүн тартасыңар. Баарыңарга ийгилик каалайм.